Ассалаумағалейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, амансыздарбы? Кайрадан эле Лондон шаарындабыз. Кечээ бияктан басып өтүп баратып бир кыргыз байкени жолуктуруп калгам. Биякта паркта өзү садовник болуп иштейт экен. Бүгүн ошол өзүбүздүн байкебиз менен жакшы сиздерге маек курмакчыбыз. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе достор, биздин Instagram жана YouTube каналыбызга катталып коюңуздар. Бизде саякат жана жумуш тууралуу болмокчу, накта кыргыз тилдүү контент. Быйыл 100 000 подписчикке жетейин деген жакшы ниетибиз бар. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, байкап туруңуздар. Алдыда башка шаарлардан дагы сонун биздин берүүлөр чыгат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Так. Локациясы жөнүндө айта кетсек, достор, биякта азыр Embankment станциясы. Анын ошонун жанында эле момундай бир жакшы парк бар экен. Ушул жерден жолуктурганбыз байкебизди, азыр барып жолугуп жакшы маек түзөбүз. Анан достор, дагы бир баса белгилеп айтып кетейин. Мен сиздерге ишенем, миллион подписчикке деле жетебиз буюрса сиздердин жардамыңыздар менен. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Так, достор, мына момундай болгон жакшы парк экен азыр. Мына байкебиз азыр биякта турат. Билбек эке, ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы көрөсүз. Азыр баяктан отуруп сиздерге жакшы бир маек кылып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, дагы бир айта кетчү нерсе болуп атат. Былтыр мен келгенимде жакшы бир ниет кылып коюп кеттим эле, Англияны бүт кыдырсак деген. Быйыл буюрса ошол ниетибизге жеткен атабыз. Азыр учурда Бирмингем шаарындамын мен. Биз айтканда Бирмингем. Собственно, эмнени айтайын деп атам, туугандар? Instagram баракчамды калтырам бул жака. i.global 1 ушинтип өзгөртүшкө туура келди. Сиздерге табышка оңой болуш үчүн мага кайрылыңыздар. Сиздерге жолугуп маек куруп кеткенге даярбыз, достор. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жагымдуу көрүү каалайбыз сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, жана ушул айтканыңыздай эле мына байкебиздин жанына келдик. Байкемден азыр өзүнөн эми мен көрүүчүлөрүм чынын айтсам мындай естественный эмени жактырышат көбүнчө. Жасалмасы жок эле. Тарсыз эле ушундай сүйлөшөбүз деген ойдомуз менен. Азыр байкебиздин аты Мирбек. Байкем өзү да өзүн тааныштырып кетсе. Сиз өзүңүздөн айтып берсеңиз, каяктансыз, качан келип калдыңыз? Мен атым Мирбек. Мирбек Маматкасым уулу. Мен Ош шаарынан боламын. Кара Суу районунун Жаңарык айылынан боламын. Мен 43 жаштамын. Буга чейин аркыл кесиптерде иштегенмин. Анан ушу 2022-жылы биринчи жолу Англияга жумушчулар жөнөтүп баштаганда мен аны Instagramдан көрүп, ошондой эле кызыгып баштаганмын да. Анан бирок ал убакта мен даяр болбой калдым. Биринчи набор болот. 22-жылкы наборда. Жаңылыктардан көрүп калдым, 1000 квота экен, бирок 7000 адам тапшырыптыр деп. Бир эле жумада ушунча адам тапшырыптыр деп угуп, аябай таң калдым. Бир жагынан Кыргызстан үчүн ушу Англияга келип иштегенге мүмкүнчүлүк ачылганына аябай сүйүндүм. Миллион кыргыз Россияда жүрөт да. Ага караганда Англияга келип эч болбосо тил үйрөнөт, бул өнүккөн өлкө, кругозор кеңейет деп мекендештерим үчүн чындап сүйүндүм. Анан ошол эле 22-жылы июлда мен заявка толтурдум. Ошондо да кандай болду? Заявка толтурайын десем, AgriHR-дын сайты, ал вакытта бир эле AgriHR набор уткан. Анын сайтында ошо арыз кабыл алган кнопкасы неактивный болуп туруптур да, арыз албай атыптыр. Анан карасам, сайтта Кыргызстандын, Болгариянын, Россиянын, Англиянын байрагы турат. Желектери турат сайтта. Россияныкын бассам, ал дароо Кыргызстаныкына отсылка кылып койду. Алдыкы баягы эле. Англияныкын бассам, баягы арыз кабылда турган кнопкасы активдүү экен да. Аны мен баягыны бастым, бирок баардыгы англисче экен. Өзүңөр билгендей, ушу 12 бет толтура суроолорго жооп берип анкета толтуруш керек. Мен англисче бираз чымыным бар эле, көп эмес эле, калган словарьдын жардамы менен баягы эптеп толтурдум. Документтерди сөткө тартып, сканерлеп салдым. Жана 2 справканы алдым. Соттолбогондугу жөнүндө, анан жанагы мед справканы алып туруп, аларды котортуп, нотариустан заверить этtirdim англисчеге. Анда сүрүп тартып, сканерлеп, жана PDF форматта салдым. Сиз элдерден өзгөчөрөөк жол менен келиптирсиз. Кыргызстанда бир эле жалгыз мен болдум окшойт, англисче толтурган. Толтуруп, анан кийин бүткөндөн кийин арызыңыз кабыл алынды, эми күтүңүз деп англисче чыкты. Ох дедим дагы, анан качан болот белгисиз, күздө келип каламбы, кыштабы, жаздабы, эч нерсени билбеймин да. Анан мен англис тил үйрөнүп баштайын деп
Эмеден эле издедим, Google'дан эле. Кайсыл приложение аркылуу үйрөнсө, жакшы үйрөнсө болот деп издесем, Duolingo'ну көрсөттү. Аны көчүрдүм. Көчүрүп үйрөнө баштадым. Биринчи тест болот экен. Деңгээлин аныктап берет экен. Аны аныктагандан кийин ошого ылайык программа түзүп берип коет экен. Карасам, сонун кетип атат. Оңой болуп атат. Анда сүйлөгөндү дагы, укканды дагы, жазганды, окуганды баарын чогуу үйрөтөт экен да. Ана аркылуу адамдардын үнү менен болот экен, звуктар. Ошого карап, кулагым жакшы көнөт экен англис тилине. Аны үйрөнүп баштадым. Анан кара реклама чыга берди, жадап кеттим. $90 платный приложение бар экен. Боптур деп аны көчүрдүм дагы анан $90 кетирип. Значит, жанагы заявканы тыштап уже кетерге камынгандан кийин тилди кичине эмес үйрөнөйүн дедим. Курска барсам $90 2 ай окуйм. Бул 1 жылга экен да. Тил жөнүндө дагы алдында кенен сүйлөшөбүз деген ойдомун. Анан заявканы тыштадыңыз, бияка келдиңиз. Эми жумушуңуз жөнүндө биякта сүйлөшөк. Бул кандай парк болуп атпайбы ошондо? Макул, кийин айтып берем. Так, мен өзү фермага келгенмин да. Фермага келип, Херефорд жакта эң чоң фермалардын бирине бардым, 600 адам иштеген, сонун ферма. 2 ай иштегенден кийин кыскартууга душар болуп калдым. Сокращение болуп калды. Ошондо кыскартып, жумушсуз калып, анан айла жок Лондонго келдим. Лондонго келип, жанагы квартира көйгөйүнө туш келди, аябай кымбат экен. Тамак аштын кымбатчылыгы, бир сыра шок болдум. Анан жумушта аш оңой эле деп ойлогонмун. Бизден мурун фермадан кеткен балдар келип иштеп атабыз, жакшы болуп атат деп аткан. Көрсө, алар деле убактылуу эле иштерге киришкен экен. Бир жума иштесе, бир жума иш жок жүрүп калышат экен, аны мен билбептирмин. Анан келип мен да иш издеп баштап, анан жана биздин визаны билесиң да, Tier 5 деген виза. Аны менен кайерге барсаң эле бул виза менен ишке албайбыз дейт. Курулушка болсо жана кошумча документтер керек экен. Аларга акча керек, убакыт керек. Анан бир сыра акча тартыштыгы жаралды. Анан досторго чыгып, карызга акча алышка туура келди. Ошол кыскасы бияктын да бир 4 күн ичинде мен 4 жылдык стрессти баштан өткөрүп койдум да. Кадимгидей акча көбөйүп кетти. Кыскасы биздин көрүшүбүзгө айта кетсек, мындай Лондонго ар кандай виза менен келишет дагы. Аны менен келип туруп эле стройкага иштеп кетебиз дейт да. Андай да болбой калат достор. Сиздерди келген визаңыздар менен стройкага же башка жумушка ала бербейт сразу эле. Бул экөөбүз өзү деле айтып атат, өзү деле душар болуп тур ал нерсеге. Легалдуу иштерге алышы кыйыныраак экен, анан беркинде нелегальный рабочий катары ала берет экен. Анан ушу 4 күндөн кийин кокустан бир жарыя оң келип калды, бир бала жиберип калды мага. Муну көрбөйсүзбү, англисче билесиз го бир аз деп. Анан ошол боюнча анан кийин чыга калсам эле как раз ошо 4 жумушчу керек экен, 3өөнү алып бир орун бош экен эле. Ошого мен илешип калдым. Эртең кел беседага деди, келди, эптеп англисче беседадан өттүм дагы, дароо ишке алып, мына форманы берип койду. Муну ки дагы бүгүндөн баштап иштей бер деп. Азыр иштетип койду. Эме биздин тил менен айтканда багбан экенсиз да бул жерде, садовник. Мен ишим 3 нерседен турат. Кароолчулук кирет. Себеби ачамын, жабамын, анан кандай бир мыйзам бузуу болуп атса, аны байкап чара көрөм, же болбосо полицияга чалышым керек болот. Ал кароолчулук. Аны патруль деп коет. Экинчиси багбанчылык. Бирок бул жерде багбан деген өзүнчө дагы адамдар бар. Биз багбанчылыктын кээ бир иштерин жасайбыз, мисалы гүл-пүл сугарып, дагы анча-мынча нерсесин отоп, гүлдөрдү тазалап, ушундай иштерди кылабыз. Бирок кээ бирин гана кылабыз. Ошон үчүн багбанчылык дагы кирет. Үчүнчүсү негизгиси мусор. Тазалык карайбыз. Тазалыкты карайбыз. Мисалы мына жалбырактар дарактан түшөт, ушуну үйлөп, же шыпырык менен шыпырып тазалайбыз. Элдер келип отуруп бул жерде тамак жешет. Тамак жеп туруп анын упаковкасын мына мусорный биндерге салат. Ичинде кара пакет болот. Толгондон кийин пакетин түйүп туруп алып, ордуна жаңы пакет салып коймой. Ошол негизги иштер. 3 негизги 3 этаптан турат экен да жумушуңуз, ошол 3 багбанчылык, тазалык, кароолчулук. 3 нерсе. 3 нерсе. Иш негизи оор эмес, оңой эле. Жана мен Tier 5 визам менен кантип алып калышкандыгы да өзүнчө бир шулдук болду. Себеби ишке алып атканда ошол начальник визаны карап туруп, бул иш менен ала алабызбы деп жанындагы дагы бир начальниктен сурап атканда, мен көрсөттүм да. Seasonal worker деп турат. Сезондук жумушчу деп турат го дедим. Силер да мени сезон бүткүчө эле алабыз деп атпайсыңарбы? Мына дал келип атат деп шүйлөп салсам, мейли деп туруп алып салышты. Бирок кийин жакында
менин акыркы иш күнүм качан бүтөт экенин айтып атышкан кезде сенин визаң менен алышыбыз керек эмес экен эле деп айтышты. Алар өздөрү да түшүнбөй отурат. Билбей алып атырбыз деди. Ошол бирок кийин кантип болсо дагы келген болсаң мейли сен жакшы иштедиң, кайра жумушка алабыз сени деп айтышты. То есть кийинкиге дагы келсең жумушка алабыз. Кийинкиге жол ачылды, бирок болгондо чакыруу бере алышпайт экен. Өзүм жолун таап келсем ишке ала алат экен. Ошол Жумушка киргениңиз түшүнүктүү эле болду. Анан бияктын Англиянын өзгөчөлүктөрүнү айтып берсеңиз, эми запыт бузуку, запыт тигиндей, запыт мындай депчи. Сиз өзүңүз да бияка биринчи жолу келишиңизби? Англияга биринчи келишим мен буга чейин Кытайда болгом, Өзбекстан, Казакстан, Түркия болду. Чыныгы Батыш өлкөсүнө биринчи жолу келишим. Ал сен айткан бөкөчөлөрдү мен да укканмын, интернеттен окуганмын, бирок мен эми элестеткенмин кандай болот экен, мен элестеткендей эле болду. Эми жанагы бузуку нерселер боюнча эми адамдар кызыгат, аны айтып кое берейин. Ооба, жанагы гомосексуалисттер бар экен, көчөдө жүрөт ачык эле бири-биринен жетелешип, өбүшүп, жытташып эле жүрүшөт, аны көрүп атамын. Сен боле парктандайды көрөт экенсиң. Ошол эч адамдардан жашырбайт экен булар мамилесин, жакшыраак кол кармашып эки жигит кетип атканын көрөмүн. Да. Бирок бирөөгө тийишпейт. Бирөөгө зыяны жок. Бирөөгө таңуулабайт. Эй, сен да бизге кошул деп чакырбайт. Ошол өзү менен өзү, аларга эч ким тийишпейт. Так что жалпы Батыш бузулуп кетиптир дегенден мен алысмын. Мага эмнеси жакты булардын? Оюндагысын ачык айтат экен. Англиянын жашоочулары, жалпы эле Европанын жашоочулары бул жакта. Оюндагысын ачык айтат экен. Ичинде кир сактабайт экен. Бирдекени жакпай атса дароо бетке айтат экен. Начальниктагы коллега да ачык эле айтат экен. Сен мунуң жакпай атат. Муну туура эмес кылдың. Мындай кылбашың керек болчу деп ачык эле айтып коет экен. Акырын артыңан суу куюп койбостончу. Ушул жери туура экен, мага жакты. Анан кылган ишиңе жараша акча төлөгөн жери аябай жакты. Көп иштедиң, көп акча алат экенсиң. Аз иштедиң, аз алат экенсиң. Ишти албетте саат мөлчөйт экен. Бирок ошол сааттардын ичинде канча иш жасаганыңды сырттан көзөмөлдөп коюшат экен. Анан жакшы иштеп, аябай аракет кылсаң, кошумча сменаларды берип, ошонун эсебинен саатың көбөйөт экен да. Мисалы бир жумага 40 саат положенный болсо, мага 85 саатка чейин бир жумада берген учурлар болду. Албетте ошого жараша акча алдым. Анан бул саат дегениңизге баягы бизде Кыргызстанда айлык эле эсептелинет экен да, примерно. Ошол өтө туура эмес экен. Ошого оюңуз кандай? Мен да бияктан саатты биринчи жолу келип көрдүм да, саатка эсептелгениндичи. Неделясын ушунча саат, анан ушунча саатка акча аласың деп. Кайсы бири туура деп ойлойсуз бизге? Мен жалпы Кыргызстан эмес, бир эле ошо өзүмдүн ошум жөнүндө айтайын, мен кандайды көрөм. Мына мамлекеттик кызматта иштеген көп эле адамдар, балдар деп коеюн эми, жаштар, эркектер. Обедке 1 саат берилсе, 2 саатка жоголуп кетишет. Жоопкерчилик жок. Жоопкерчилик. 12-ден 1ге чейинби? 12-де чыгып кетет. Болду, шаардагы эң мыкты ашканаларга барат дагы. Ошого эң жакшы самсаларды жеп, көк чайды шашпай ичип, 2ге келет. Артынан сураган эч ким жок. Канчада кирди, канчада чыкты, канча саат иштеди, көзөмөлдөгөн эч ким жок. Иш 5-те бүтөбү, 4-тө акырын бирөөгө айтат, бүгүн тоюм бар эле, эртерээк барып чачымды кыскартып алайын дейт дагы 4-тө кетип калат. 1 сааты акча төлөнүп аткан 1 саатта, ал жөн эле кетти, ал иштеген жок. Кандай учурлар толтура. Конкретно калкты тейлеген ишканаларда гана саатын туура иштесе, берки жанагы кабинетте отуруп иштегендер бар эмеспи, эч ким көрбөйт не иш кылытканын. Ошолор алар эшек жайылуу экен да. Эми биякта кабинетте иштегендерде деле саатын эсептелет турбайбы? Сөзсүз. Бардыгы саат менен экен. Ошондо эми саатка өтсөк вроде жакшы болчу да экен негизи эми. Туура болот, ошого анан кийин биздин акыл эсибиз да өзгөрүп, ар бир төлөнгөн саатта мен иштешим керек деген ой адамдардын мээсине сиңе баштайт да. Мага бул саатка төлөндү, демек азыр мен бекер отурбашым керек деш керек. Айтмакчы, мен азыр силер менен отурган 1 саат бул менин брейк убактым. Ошол. Мен бүгүн 1 саатка брейкке укугум бар. Бүгүн мен двойной смена иштеймин. Жарым саат брейкимди тамак жедим. 1 саат брейкимди мына силерге бөлдүм. Мен саат азыр 4-тө, 20 мүнөттөн кийин убактым бүтөт. Анан мен кокустан болду досум, кеттим деп кетип калам азырчы. Жана биз үскө деп келишкенбиз, анан 2:59-да. Мен да бияктын эмесине көнө баштадым уже мындай пунктуальный болупчу бир аз. Мен ыраазы болдум. 2:59-да чалып байке деп эми бияктын да график жипки да эми ошо өзүнүн убактысына карап чакырды бизди дегендейчи. Анан эми бияк азыр келе тургандар бар да эми, келебиз деп аткан ойлору бар. Жаштар да эми көбүнчө. Ошолорго кандай совет бересиз өзүңүздүн жеке? Биринчи эле кеңеш тилди үйрөнүш керек. Тил. Эринбеш керек. Үйрөтүп аткандар толтура. Онлайн курс бар, бекер курс бар.
жалгыз окутканы бар, группа менен окутканы бар, орусчадан англисче үйрөткөнү бар, кыргызчадан англисче үйрөткөнү бар. Телефондо бесплатный приложениялар толтура. Сиз өзүңүз Duolingo'дан эле үйрөндүм деп атасыз. Ошодон эле үйрөндүм. Мен мурун эптеп оюма айтат элем. Мисалы, London is the capital of Great Britain дегенде айтат элем. Бирок бирөө мага ошол сөздү айтса, мен түшүнбөй калышым мүмкүн эле да. А мен кулагымы көндүрдүм. Анан бул жерде дагы мен улуттар аралаш деген коллективде болуп калып, бул жерде кыйла жакшыртып алдым тилдичи. Дагы деле кемчилик толтура. Advanced деңгээлге жете элекмин, бирок upper intermediate'ке жетип алдым деп ойлоймун. Бул жерде дагы күн сайын англис тил окуп атам. Дагы эле Duolingo'да күн сайын 15 мүнөттөн жарым саатка чейин үйрөнүп дегенде. Антпесе болбойт. Ошондо биринчиси тил дагы. Биринчиси тил. Экинчиси коркпош керек. Духтан берип туруп эле. Ооба, ошол. Бул өтө маанилүү. Даже ошону биринчи десем болот, тилде экинчи депчи. Такыр коркпош керек. Анан үчүнчүсү мен бир уят карып кетет элем. Эч жакты көрбөй, бир өнүккөн өлкөнү көрбөй, Россияны бир али цивилизациянын бир борбору деп элестетип, туура эмес ойдо жүрө берген, бул эми артта калуу экенин түшүнүшүбүз керек да. Ошол капкандан чыгып кетишибиз керек. Чыгып кетип, эч болбосо бир сезон, эч болбосо ошо Алматы эргени же Кулпунай эргени келип иштеп кетсе, кыйла кругозор кеңейет да. Мен ошого үндөйт элем. Коркпой келгиле. Өнүгүү каякта, жашоо каякта экенин бир көрүп алгыла. Кантип жашаш керек экенин көрүп алгыла. Эмнеге умтулуш керек экен. Анан албетте акчаны жакшы тапкыла. Себеби бул жака келгенде капуста тересиңби, паркта иштейсиңби, курулушта иштейсиңби, бир айда железно $2000 бар да. А жакшы болсо 3-3,5 миң, $4000 бар. Тапса болот. Европа өлкөлөрүнөн Англияда зарплата өзү жогору жүрөт дейт негизи. Европа дегенде дагы мындай да. Минимальный зарплатасы. Өнүккөн Европа бар. Жана эми өнүгүп келаткан Европа бар да. Ошондо Англия кайсысына кошулуп турат? Өнүккөнгө кирет албетте. Англия, Германия, Нидерланды, Голландия азырынча биздикилер бар иштей турган жерлер. Ушуларда эмгек акы жогору. $2000 жогору алса болот. Ал эми жанагы Польша, Чехия, Венгрия, Болгарияларга ишке чыгыртат. Аларда €800 стандарт. Андан ашык эчтеке жок. Аны бирок Бишкекте деле ошто деле тапсат ал акчанычы. Биздикинен көбүрөөк тапкан келеби? Англия, Германия, Голландия, Нидерланды. Ушуларга умтулган жакшы нерсе. Эң жакшысы Англия, себеби мектепте баарыбыз англис тил окуганбыз. Эч болбосо тамгасын тааныйбыз, окуй алабыз да. Үйрөнүп кеткенге болот. Немис тил үйрөнүш кыйыныраак. Голландский такыр кыйын, Голландия чындап эле бузулган өлкө, ал жака барбай эле коюш керек. Ошо. Ошо туугандар, мен өзүм да жеке оюмду айта кетсем, биринчи аябай эле тилге маани бериш керек экен. Биякта сен ким болуп иштейсиң? Дворниксиңби же сантехниксиңби? Анысына көп деле маани бербейт экен да. Ошондой көчөнүн тазалыгын, бактардын тазалыгын караган адамды сыйлайт. Сыйлайт наоборот. Интеллигент адамдар өтүп баратып, токтоп саламдашат. Анан ыраазычылык билдирет. Бир күнү мына сезон бүтүп клумбаларда гүлдөрдү алып салып атсак, өтүп кетип атып, аялдар токтоп мага ыраазычылык билдирди. Жайы менен ушу гүлдөргө суктандык. Силер ушу гүлдөрдү өстүрүп, сугарып, жакшы карап бердиңер. Шуның үчүн рахмат билдирүүгө уруксат бергиле деди да. Таң калдым да. Анан мисалы мен жанагы шамал үйлөгүч менен мына жолдорду, дорожкаларды үйлеймин да. Эртең менен келип ушуларды тазалап чыгамын. Жалбырактарды алып салыш керек. Тазалап атсам, скамейкада отурган ошол интеллигент англичанин мен жандына келгенде бутун көтөрүп коет. Мен шамал үйлөп кете берем дальше. Анан чаң көтөрүлөт да. Бая чаңга мурдун чүйрүйбү экен десем, жок, чүйрүбөйт да. Или туруп кетип калып башка жака отуруп алабы экен десем, жок, отурбайт. Анан түшүндүм, көрсө, ошентип туруп кетип калса, мени капоолот деп ойлойт экен буларчы. Мунун жумушун мен тоготпой атамын деп ойлоп калат деп турбайт экен. Турбастан анан мен өзүм ыңгайсыз болуп чаң болуп атат деп айтам да. Балким башка жерге өтө аласыз десем, өз жумушуңузду жасай бериңиз. Ишиңизге ийгилик дейт да, анан кийин God bless you деген сөзү бар. Кудай жалгасын, Кудай колдосун деген сөз. Уш сөздү айтып коюп ишти жылытып коюшат. Ооба башкача эл экен. Үйрөнө турган жакшы нерселер бар экен. Андыктан мен деле айтайын, үйрөнө турган жакшы нерселер көп эле экен, байкем деле өзү деле айтып атат. Эми баягы монетанын бир тарабы болот, экинчи тарабы да болот дегенде, эми жаман сизге жакпаган жактары кандай болду эми ошолордун? Жакпаган жактары бул жакта наркотик кеңири сатылат экен.
мен айрыкча паркта көрүп атамын. Ким сатып атканын деле көрөт экенсиң бул жерде. Кантип сатып аткан жайнап полиция жүрөт, бирок баягыны негедир көрбөй калат экен. Көрбөй калабыз, Билбейт да. Сен алып келатканда эле жанагылар жылы берет да. Ошол алар полицияны алыстан тааныйт, полиция буларды тааныбайт. Ошол марихуана кеңири сатылат экен, аны үйүндө чексе эч нерсе болбойт экен. Көчөдө чеккенге болбойт экен. То есть мындай полиция деле мын чыкпайт. Үйүндө чегип атканга укук бар экен да. Ошол. Аны марихуана чеккендер ага алымсынбастан кокаин издейт экен. Кокаин жана башка наркотиктер деле сатылат экен. Мен уктум аны, бирок көргөнүм жок. Анан ошого кызыккан адамдарга аны таап алыш оңой экен да. Ошон үчүн бизде деле Кыргызстанда жүрүп деле жанагы түптүн баягы кара куурайын чегип жүрөп калган балдар бул жерден деле таап алат экен да. Таап алып эле чегип жүрөт экен угуп атамын. Ушул жагы жаман экен. Жеткиликтүү экен. Ошол жок болсо жакшы болмок албетте. Анан дагы эмнеси жакпады? Балким кимдер үчүн туурадыр, мага туура эмесирээк көрүндү. Жума күнү кечинде бүт Лондон ичет экен. Бардык ичет экен, бардык барлар толот, парктар, бардык жерде жумуштан чыгып эле баягы эле шарактаган бөтөлкөлөр, стакандар ичип аткан. Но жакшы жагы мас болуп калган эч кимди көрбөдүм. Бирден бокалды ичет экен да кетип калат экен. Үйлөрүнөн тарап кетишет. Ошол тарап кетет экен. Суббота күнү кечинде бүт Лондон свиданияга чыгат экен. Сүйүшкөндөрү, же жубайлар жетелешип музейлерге, эмелерге, парктарга барышат, театрларга барышат. Короче, ал күн сүйүү күнү экен булардачы. Ал эми шериги жоктор болсо, ошол күнү шериг издеп клубтарга жөнөйт экен, жасанып алып. Ошол жекшемби күнү кечинде шаар тып-тынч. Эртеси жумушка кафелер, барлар жабык. Эч ким жок. Себеби эртеси жумуш. Ошол жери жакта. Булар убак тизбей кылат турбайбы? Билет экен анычы. Ошондой. Ошондой болуп турганда эми бияктан да көрүнө турган нерселерибиз бар экен. Жаман жактарын, жакшы жактарын деле айтканга аракет кылдык. Эмгекчил адам үчүн сонун жер экен булчу. Кудай берген эле жер экен, акчаны табат экенсиң, ишин кылат экенсиң. Чыгым көп албетте. Бирок киреше жакшы болгондуктан жарымдан көбүн үйгө жөнөтүп алат экенсиң. Ошо. Биякта негизи кымбат шаар деп айтып калышат го Лондондо. Бирок тапкан жараша ошондой эле. Тапканыңыз ошондой. Метрого мисалы бир айда 17.000 сом кетирет экен. Сомдо 17.000 сом. 17.000. Квартирага 55.000 сом кетирет экен. Бирок айына 100.000 сом жөнөтүп атамын да. Болот экен. Андан сырткары бул жакта баскан турганым бар. Шаарларга баратам, деңизге баратам, музейлерди көрүп атам. Достор менен жолугуп, мен дагы сок ичип, мен дагы тоок этин жеп коюп атам. Ошо? Так, Мирбек, анда сизге бир эркин микрофон берели 2 мүнөт. Ушунча маек кылып бергениңизге сизге чоң рахмат. Биринчиден сизге эркин микрофон да биздин катталуучуларыбызга бир оюңузду айта кетсеңиз. Мен эми жанагы ишке келгиси келгендерди жана ойлонуп, кыңырылып жүргөндөргө сөздөрүм айтып койдум да, 3 пунктты. Мен андан башкасын айтайын да, мен эмнени таптым. Лондонго кантип болсо да келиш керек экен, Англиягачы. Туристтик виза менен келесиң, учебный виза менен келесиң, жумушчу виза менен, жайын чарба виза менен, кандай виза болсо да келиш керек экен. Келип, ошол виза менен иштеп башташ керек экен. Ошо виза менен иштеп, окуп башташ керек. Окуу виза менен келдиңби? Мисалы, 6 айлык англис тил курска келип алсаң болот да. Ошону издеп тапсаң интернетте табылат андай. Колледждер бар, 6 айга же 1 жылга кечинде окута турган программа мененчи, кечки саат 6-дан баштап. Ошого онлайн өтүп ал, керектүү акчасын төлө, визага керектүү нерселердин баарын жаса дагы кел. Баягы курска чын эле бар, бирок күндүзү иште. Мүмкүнчүлүк бар андай. Жарым ставка иштегенге мүмкүн дейт. Ой, жарым ставка иште. Кантип болбосун келип кеткиле деңизчи. Анал виза бүткөндөн кийин жакшы жери. Учебный визадан кийин дароо жанагы Tier 2 деген биз жакшы көргөн виза бар го. Жумушчулар үчүн универсальный виза. Tier 2-ны сразу алганга болот экен да. 1 жылдык виза болуп. Кетпестен туруп. 1 жылдык, андан кийин 2 жылдык, 5 жылдык болуп кете берет. Аны алганы улам кете берет, кетпей жүрсөң боло берет да. Учебный визага мен үндөйт элем. Ал эми иштеген эмес, окуганы келе тургандар үчүн колледждерге тапшыргыла деп айтат элем, университеттерге тапшыргыла. Биякта ошондой мүмкүнчүлүк бар биздин жарандар үчүн. Болсо дагы бар.
кайсы эң арзан болсо ошонусуна келе бергиле деп айтат элем. Ошол анда окуп туруп жакпай калдыбы, бир жылдан башкасына которулуп ал. Окуганы келгиле. Бул жактын дипломдору менен любой окуу жайынын диплому менен ишке киргенге болот. Не обязательно Оксфорд же Кембридж болушу. Любой менен окуса болот. Азыр буну айтканыңыздан кийин суроолор пайда болуп калышы мүмкүн. Виза наркы берки жөнүндө кантип алабыз, эмне кылабыз дегенчи. Аны Google'дан издеп. Кызыккандар эми Google'дан издеп табат деген ойдомун мен да. Кызыкса, келгиси келсе. Келгиси келбеген азыр лайкты деле баспайт. Ошо. Кыскасы Google'дан издеңиздер, биз визалардын түрлөрүн да үстүртөн айтып койдук байкем деле. Өзүңүздөр Google'дан издеңиздер, учебный виза кандай болот, кантип алса болот. Ошону өзүңүздөр издесеңиздер табасыздар, достор. Мен эмеге таң калдым дагы ушу эркин микрофон эсени бир сөз айтып коеюн. Казакстандык балдар кыздар аябай көп экен да, жаштар, бойдоктор. Буларда ушундай жакшы сознание пайда болуп калдыр казактарда. Ошол жанагы турмуш курганга чейин бир сыра чет элге барып, жакшы акча иштеп таап келип алыш керек депчи. Мурун казактарда эмне эле жанагындай ата-энеси кредит алып туруп, анан баланы үйлөйт эле, анан кийин баягы кредит төлөш үчүн анан кийин чет өлкөгө кетип иштешип, Россияга барып иштешип, анан кыйналышат эле да, мисалы. Казактар башкачаны үйрөнүп башташыптыр азыр. Туристтик визаны алат экен, мисалы Англияга, Германияга алат экен дагы, келип турист болумуш болот эле, анан кийин дары иштеп жүрө беришет экен. Туристтик визаны деле узак убакыт калышат экен да. Жарым жылга, бир жылга. Анан баягы керектүү сумманы кредит алып туруп, көрсөтүп туруп, кийин кредитти кайра жаап таштайт экен да, бул жакта иштеп жүрө беришет экен. Мен кыргыздарды андай кылгыла деп үндөбөймүн. Бирок казактардын ошол кылганына тан бердим. Казак туугандарыбызга деле чоң салам айтабыз. Тан бердим. Мен сиздер жакшы эме баштапсыздар, самал баштапсыздар. Анан үйлөнгөнгө чейин жүрүп, акча таап, бутуна туруп, жакшы акча кылып алып, бул жакта бир нече жыл жүрүп, анан кийин үйлөнүп атышыптыр. Мына жаңы башталыш мага жакты. Жакшы самалык баштапсыздар, андыктан сиздерге респект. Ошо байке, сизге убактыңызды бөлүп, ушунча маек куруп бериңизге сизге чоң рахмат, ыраазычылык. Сиз деле убактыңыз болуп калды окшойт. Анда биздин каналга каттала кетиңиздер, достор. Эми ушундай убакытта сиздерге аракет кылып атабыз. Быйыл эми байкеме деле айтып коеюн. Азыр 100 000 подписчикке жетейин деген жакшы оюбуз бар, достор. Ошого бизди сиздер колдоп турсаңыздар эле, эми кыргыздар бири-бирибизди жакшы колдойбуз го. Колдоп турсаңыздар эле миллионго деле жетебиз. Бир жылга жетпей миллионго жетет. Айтканыңыз. Сенки. Сөзсүз болот. Бирге болуңуздар.